Чын айтканда ушул ишти баштаганда башында ушул 4,5 жыл мурда келгенде эле айтты эле. Биз чек араны бүтүрүшүбүз керек. Биз мамлекетибиздин чыныгы эгеминдүүлүгүн колуна алып беришибиз керек деп. Бирок ошол ортодо канчалаган кайгылуу окуялар болуп кетти. Ошол маалда мен бир нече жолу президентибизге кайрылганмын. Урматтуу президентибиз, мен ушуну чече албайт окшоймун, мен чечпей эле коеюн, башка адамды коюңуз, башка адам чечсин десем болбостон, жок, өзүң чечесиң, сен чечесиң, экөөбүз чечебиз, жана экөөбүз гана чечүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ошентип мени алдыга сүрөп отуруп, акыры мына биз ушуну жеңишке, чечүү жеңишине жетиштик. Ошондуктан урматтуу президентибизге дагы мындан ары ушул мамлекеттик чоң чечимдерди кабыл алганда Алла Таалам туура жолду көрсөтсүн. Мындан ары мен эми бүт өмүрүмдөгү эң чоң, эң негизги маселени, мамлекеттик маселени чечүүгө ушунун башында туруп чечип бердик. Кудай буйрса, азыр эми президент бүгүн чакырып туруп, бүгүн астак пакет кылса дагы ыраазы болуп кете беремин.